Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер мен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүн 25 апрель, кайрадан эле бейшемби. Кече күнү биз адашып бейшемби деген экенбиз. Биздин достор тамашалашып комментарий жазыптыр. Москва бар адашпагыла. Шаршемби бүгүн. Пайшембеге бар дагы. Биз да күтүп атабыз пайшембени. Деп жазыптыр Узген деген биздин катталуучу. Өзгөнгө салам. Таксыр шашылып жаткан го. Пайшембени күтүп дейт. Негизи эле адашып калыппыз. Бирок адашып ким пайшембелик кылып алган болсо, Кудай өзү кечирсин. Ушундай өзгөчө жазылган комментарийлер болгон болсо, биз күндө чыгарырсан чыгарып турабыз. Андыктан комментарий калтырып, лайктан басып колдоп кетиңиздер. Жайдары маанай, бакытталай. Жигердүү иш, берекелүү күн болсун. Иш күнүңүздөр жакшы улансын. Кече күнкү айлыктар 300 миңге чейин көтөрүлдү деген видео көпчүлүккө жакты. Ошол эле учурда мекендештер арасында талкуу жаратты. Жада калса, таксыр сиз деле урдура берет экенсиз деген комментарийлер да жазылды. Негизи эле биз айлыктарды көтөрүп койдук. Баягы биздин Москва бар деген телеграм группада азыр 3 миңге күнүгө 3 миңден аз болгон жумуштар болгон болсо, өчүрүп салып атабыз. Ошондуктан жумуштардын негизи эле күнүмдүк акысы 3 миңден жогору болуп калды. Себеби мекендештерибиз көбүрөөк жакшыраак айлык акыга иштесин деп, азыр бардык жок кымбатчылык өзүңүздөр билесиздер. Ошондуктан негизи эле биздин мекендештердин кирешеси көтөрүлсүн деп, ошол максатта 3 миңден жогору гана жумуштарды чыгарып жатабыз. Ошол телеграм группага Москвага дагы катталып, ошол жерден жумуш издегендер болсо, жумуш тапсаңыздар болот. Анан айта кетчү нерсе, жумуш берүүчүлөргө эгер жумуш акысы аз болсо, биз сөзсүз өчүрөбүз. Андыктан 3 миң, 3,5 миң, 4 миң, 5 миң жогору гана айлыктарды чыгарыңыздар. Күнүмдүк халтуралар ошол 3 миңден жогору болушу шарт. Кече күнү курулушта иштеген Умар деген инибизге кокус эле жолугуп калдык. Ошол видеону сиздерге көрсөтөлү. Стройкада? Стройкада 300 миңге чейин талат да, чынбы? Насипка жараша. Негизи эле мында сурагандар көп болуп атат, чындыгы да. Жакшы иштесе. Бул видео толугу менен саат 18-де чыгат Москва убактысы боюнча. Эгерде каналга катталган болсоңуздар, анда биринчилерден болуп ушул видеодо көрөсүздөр. Эми Москвадагы кабарлар жана жаңылыктар менен тааныштырып кетели. Эртең 26 апрель күнү Москванын кээ бир борбордук көчөлөрү жабылат. Анткени жеңиш парадына даярдыктар көрүлүп, ошол учурда куралдуу техниканын жүрүшү күтүлүүдө. Шопур мекендештер, таксисттер группаларга бөлүшүп коюңуздар, сиздер үчүн маалымат болсун. Рубльдин курсу дагы төмөндөйт. $1 120 рубльга барабар болушу күтүлүүдө деп экономисттер божомолдоо прогнозун айтууда. Бул прогноз 2024-2027 жылдын аралыгындагы божомолдоо. Зато сомдун курсу жогору болот, туурабы? Метро бульвар Рокоссовскийде кече курулуш аянтында өтө чоң өрт чыккан. Ал үй курулуштарынын жанында болуп, 2 этаждуу имараттын өрттөнгөнү айтылган. Кудай сактап, ал жерде иштеген жумушчулар адамдар өрттөн аман калган, учурда өрт толук өчүрүлүп, жабыркаган адамдар болгону жок. Москва-Питер арасында жаңы магистраль курула баштады. Ал жолдо ылдам поезддер жүрүп баштайт. Поезддин ылдамдыгы саатына 400 км чейин жетиши мүмкүн. Азыркы сапсан поезддер 4 саат ичинде жеткен жерге, жаңы поезддер 2,5 саатта жетиши мүмкүн. Минуточку. Это скоростной поезд? Поезд первый сорт. Виражи проходит на раз. Хотя бы прямой он мог бы двигаться и побыстрее. Мама мия. Аэропортто эмне кабар? Шереметьево аэропортунда ондогон жүргүнчүлөр уча албай калышты. Сегодня у нас произошло такое неприятное событие, что представители Аэрофлота при посадке, при загрузке в самолет людям отказали просто в посадке. Я так понимаю, что билетов было продано больше, чем мест в самолете. И за счет этого компания Аэрофлот решила свои вопросы. И нас не сажают, людей очень много. Нам просто закрыли вход. Не знаем, что делать. Билеты не обменные или не меняют и говорят, что покупайте новые. Эң кызыгы, баары эрте келген, билети колунда бар эле. Окуяга күбө болгондордун айтымында кыйынчылыктар өткөлдөгү кечигүүлөрдөн башталган.
Туристтердин арасында Бишкекке уча турган мекендештерибиз дагы бар. Мекендештерге айтарыбыз, мекенге уча турган болсоңуздар, алдын ала эртерээк барыңыздар. Багажды да текшерүү күчөтүлгөн, документтерди да текшерүү күчөтүлгөн. Ошону эске алып, алдын ала барып, каттоодон өтүп коюңуздар. Москвага уча турган болсоңуз, суроолорго даяр болуңуздар. Паспорт көзөмөлүндө көп суроолор беришет. Айрыкча кандай жумуш кыласыздар, тааныштар барбы Москвада, даватка чыктың беле, неге сакал коюп алгансың деген сыяктуу суроолордун берилиши мүмкүн. Учуп жаткан мекендештерибизге ак жол тилейбиз. Сиздерде да ушундай самолетко кечигип, билетке күйгөн учурлар болду беле? Жазып кетиңиздер комментарийге. Ошол ситуацияны кантип чечкенсиздер? Мекендештерге пайда болсун. Май майрамдарына карата текшерүүлөр күчөйт. Ошондуктан абайлаңыздар. Жаныңыздарга паспорт, миграционка, трудовой договор, Сахарованын жашыл картасыны ала жүрүңүздөр. Эң башкысы туугандар, срокторуну сөзсүз караңыздар. Себеби май майрамдарында дем алыштар көп болот. Кийин кечигип калбаңыздар. Колдон келишинче бүтүрүп алыңыздар. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келгендерге квартирага койдурам десеңиздер, 8929 975 89 79 номерге кайрылсаңыздар, WhatsApp'тан жазып жооп беришет. Ушул маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Жакындарга, тууган урукка, мекендештерге бөлүшүп коюңуздар. Бирден лайк басып, каналга жазылууну унутпаңыздар. Арзан, таза, жумшак жаш кунажындын халал союлган эттерин заказ кылыңыздар. Үйүңүзгө бекер жеткирилет. Килограммы 540 рубльдан. Номерлер экранда. Эсен ажы кызматта. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, мекенибизге ийгиликтүү кайталы. Аман болуңуздар. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.